Сени баары жактырышат, бирок менчелик эмес. Элдин баары бактылуу, бирок бизчелик эмес болсо керек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Жана Келчи Айчели программасындай бактылуу эч ким жок болсо керек. Бул таңда анткени дегенде биз бактылуубуз, анткени көрүүчүлөрүбүз менен кайрадан жүз көрүшүп, учурашып турганыбызга, абдан кубанып турган учурубуз, бактылуу болуп турган учурубуз. Бардык замандашыбызга, мекендешибизге саламдарды жолдойбуз. Кутмандуу таңыңыздар менен туруңуз. Иштеңиздер, иштерди кылыңыздар дегендей бүгүнкү күндү жакшы маанайда баштаңыздар. Биз баштайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул мүнөттөрдөн тарта биздин көрсөтүүбүздүн алкагында жакшы нерселердин бардыгы болоруна биз сөз берип өтөлү жана албетте биз менен бирге болууга чакырабыз. Айпер Адамкулова бул 2 саатта сиз менен бирге болом. Бул кызыбыз күнүгө эртең мени мына ушинтип тургузат деп көпчүлүк айтып калат, мага дагы жазып калышат дегендей, сиздерди дагы бүгүнкү шаршемби күндүн эсебинен ойготоюн. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы сканерлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү олтуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Баалуу белектерди утуп алыңыз, андан сырткары биз менен бирге болуңуз. Урматтуу көрүүчү, биздин студиябызга келген коногубуз бар, сиздер менен тааныштырып өтөлү. Акыркы мезгилдерде сонун чыгармалары менен, тактап айтканда кавер аткаруучу десек болот, жаңыртылган варианттары менен аткарып, көптөгөн көрүүлөрдү топтоп жаткан бизде аткаруучу Клара Оролбекова бизде конокто. Клара, кош келиңиз. Кутмандуу менен. Рахмат, бирге болсун. Клара, азыр окуйсуз, Андан сырткары ырдап да жетишип атасыз, тойлорго да чыгып атасыз, элдер чакырып атат, концерттер, съемкалар болуп атат дегендей, студент болуп жетишип атасызбы? Кудайга шүгүр жетишип атабыз, бирок негизи кыйын болуп калат. Өзгөчө модулдар учурунда кээрлер тойлорго чакырышып, аларга дагы бияка да жетиш бираз кыйын болуп атат, но жетишсе болот. Анан мисалы азыр силер ушул музыкалык окуу жайда окуп атасыңар да, анан жетишпей калып, анан эжекеме ушундай съемкада жолсо ырдап жүрдүм эле десең түшүнүшөт бекен, анткени силер өзүңөр жумушуңарды кылып атасыңар да, же азыр токтоп тургула деп айтышабы? Жок, мен бир дагы эжеге дагы агайганда айтпайм. Мен тойго барам, мен ушундай эме чакырып атат, же эфир чакырып атат деп. Анткени мен Дүйшеналиада өзүм азыр хор дирижерлугунда окуйм. Анан хор дирижерлугунда көбүнчө орус мугалимдер берет, эмгектенишет. Анан аларда байкасаңыздар, орустар көбүнчө кандай десем, мындай тактыкты талап кылат го. Өзүмдүн жумушумду бүтүрүп, анан бияктадан бүтүрөр деген сыяктуу. Ошондой. Ал менин ишим эмес дешет. Ошондой эч кимге айтпам. Эгерде мен СКД тармагында окусам, балким СКД мисалы уюштуруучу сыртка чыгышат го. Эгерде андай кылсам, анда балким уруксат беришмек. Түшүнүктүү. Клара, негизи баягы социалдык тармактардан карасак, чынында эле сенин аткарууңдагы кавер версиясындагы ырларды элдер жакшы кабыл алып атат, көрүүлөр дагы жакшы дегендей. Өзүңдө кандай сезимдер болуп атат? Мен негизи эле башынан чыгып келген эле ушул сиз айткандай кавер тармагы менен өзүмдүн жеке автордук чыгармам жок. Буюрса жаза турган пландар бар. Элдер жакшы кабыл алат. Башында бетим көргөзбөй, үнүм бир аз таркалган болчу. Но былтырдан баштап уже бетимди көргөзүп, азыр бул көбүнчө барыңыздар билгендер менин досум деген чыгарма менен айтып калышат. Бул жана менин досум ырдагансыз го деп. Мен машыкта отуруп калганда дагы ушинтип айтып калгандар бар. Жакшы экен. Ооба. Анда биздин көрүүчүлөрүбүзгө дароо эле ушул чыгарма менен баштап ачпайлыбы, Менин досум деген өзгөчө чыгармасы менен көпчүлүктүн жүрөгүнө түнөк тапты десек болот. Кларанын аткаруусунда болсун, анда менин досум, Жүрөлүк теспей
болсун деп бизди Кудай кошкон чыгар досум ай түбөлүктүү чын достордон болсун деп менин досум мен ар кез жактаган менин досум өзүң менен мактанам адал досум кыйын кезде колдогон менин досум бардыгынан жакшы адам менин досум мен ар кез жактаган менин досум өзүң менен мактанам адал досум кыйын кезде колдогон менин досум бардыгынан жакшы адам. Бали достор бар болсун дейли, баягы күйүмдүүсү дагы болот экен. Ошол эле учурда биз жогоруда суроо бергендей, жаныңда жүрүп душман болгондор да болот экен. Деги эле жакшы достор бар болсун дейли. Анан Клара айтсаңыз, менин досум чыгармасын кантип аткарып калгансыз? Негизи бирөө сунуштаганбы, же өзүңүз угуп калып жактырып аткарып чыктыңызбы? Бул чыгарманы негизи TikTok'тон көрүп калгам. Барыңыздар билгендер, бул чыгарма байкасам TikTok'тон таркалды. Негизи азыр көптөр аткарып атат, буларды, Аябай көп. Аябай көп аткарып атышат го. Анан сиз кантип аткарып калгансыз? Ушул кызык болуп атат да. Анан мен негизи муну аткара турганда дос кызымдын эмеси үйлөнүштү да. Анан мен Таласта жүргөндө, биякта жүргөн болчумун. Анан Таласка келип калчы, ушинтип хотя бы ырдап берчи деген сыяктуу айтты. Анан менин досум деген ушул чыгарма болуп жаткан. Анан ошол чыгарманы бир тиги байке аранжировка жазган байкеге шаштырып, 1 саатта эле бүтүргөм. 40 мүнөттө десем болот. Шашып атасыңбы деп, анан шашып атам, мени алып кетишиң керек деп. Анан ошентип 40 мүнөттө бүтүрдү. Ошентип бүтүрүп, Таласка кеттим. Таласта кечинде ушул менин досум ырдагам. Анан буну билсеңиздер, Каныбек Закиров деген байкелер ырдап чыкты го. Анан чыккандан кийин ырдабай эле соцтарамакка киргизбей эле койсомбу деп ойлодум. Анан бул казактын автору, негизи барыңыздар билгендей. Анан авторуна подписка жасап койгом. Анан бул да мага подписка жасап, анан дуэт ырдабайлы деп өзү сунуштап калды, ошол байке. Казак ырчысы, автор өзү. Экөөбүздүн үнүбүздө окшоштуктар бар экен деген сыяктуу. Анан ошол учурда бул Айбек байкенин чыгармасы, балким сурап көрсөмбү деп ойлодум да, автордон дагы. Анан ошончо бул чыгарманын атасы бар, апасы бар деп айтты да. Анан бул чыгарманы продюсер менен кеңешип көрөйүн, 1 жумадан кийин жооп берейин деди. Анан макул деп, ошентип 1 жумадан кийин макул ырдай бер, YouTube'ка да киргизе бер деп, өзүнүн колдоосун көргөзүп, Instagram'да дагы бөлүшүп, абдан жакшы болду. Азыр болсо башка кыргыз аткаруучулары, ошол эле Каныбек Закиров, сизге кайрылып, сен да ырдап атасыңбы деген сыяктуу сөздөр болгон жокпу? Негизи азыр айтсам андай болуп калат. Ал Каныбек байке бир аз уруксат сурабаган окшойт, ошондуктан Айбек байкеде бир аз нааразычылык бар болчу. Анан Каныбек байке да мага айтып калды, сага автор уруксат бердиби деп. Анан ооба уруксат берди, ушундай кылдык деп, ошончо Айбек байке бир аз Каныбек байкенин ютубунан бир аз эме кылса керек, чыгарбагыла деген сыяктуу. Анан айтыштуу, Айтурган Абдыразакова деген эже да ырдап чыкты. Ал дагы сурады, бирок негизи бул чыгарманы көпчүлүк ырдады го. Ооба. Азыр өзгөчө ырдап атышат, Алишер ырдап жүрөт, достордун атынан өтө көптөгөн бир тойлордо жакшы акча таап башташты дегендей көптөр. Негизи сонун чыгарма экен, чынында эле. Анан автордун өзүнөн сиз уруксат алсаңыз, демек аткарууга жакшы эле баягы кандай десек, жолуңуз ачык экен да, бул чыгармага. Анткени көптөр аткарып атса кандай болуп атат, автор кимге уруксат берген же баарына бергенби деген суроо баарына эле кызык болуп атса керек. Жакшы. Анан менин досум деп аткарып аткандан кийин бул суроону берейин. Доско байсызбы? Бай элемин, ооба. Көп эле. Бирок мен негизи сыртта жүргөндө ачылып сүйлөшпөйм да адамдар менен. Туюктай көрүнөм, бирок ички адамдардын өзүнүн чөйрөмүн түзүп алсам, адамдарга ачылып мындай. Бирок өтө көп дебейм, достун да досу болот экен. Саналуу дей берейинчи.
сырдашчу дос болот. Ар кандай дос болот негизи. Ошо жогоруда айтып калдыңыз, бир 40 мүнөттүн үй ичинде аранжировканы жасап алып таласка жөнөдүм деп. Демек, жакын досуңузга атайын ошолор үчүн барсаңыз керек, э? Ооба, классташым болчу. 8 класстан бери аябай дос болуп, бир партада олтуруп, бир эмен олтурдук. Анан өзү дагы аябай жароокер кыз, мээримдүү кыз. Анан досуң үчүн эч нерсени аягым келген жок, барып бардап, жолун ардап бергем. Эң сонун. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, эгерде Кларага сиздин дагы суроолор болсо, бизге жазып коюңуздар. 0508 400 100 номери аркылуу суроолорду жиберсеңиздер болот. Клара сиздерге жооп берет. Клара, айтсаңыз, негизи өзүңүз айткандай, кавер ырдап жүргөнүңүздү эле көрүп атабыз да. Анан өзүңүздүн ырларыңызды жеке жаздырган качан ырдап чыгасыз? Буюрса деп турайын. Негизи пландап атасызбы? Ооба, пландадым, бирок студент убакытта баары бир аз кыйынчылыкка турат экен да. Дагы мен, мисалы, менеджер, продюсер деген мен иштешпейм, өзүм жалгыз. Ошол себептен дагы бир аз да аксап атсам керек деп ойлойм, бирок азыр да ойдо жок. Эч ким сунуштай элекпи сизге? Сунушташат. Болойн антейин иштешели деген сыяктуу, бирок эме кыла элекмин да, иштешели. Азыр өзүңүз каалай элексиз. Убакыт бир четинен, экинчисинен студент болсоңуз материалдык жактан дагы көп акча салыш керек дегендей, Анысы да бар, ооба. Өзүңүз ыр жазып, андай нерсе жокпу? Ыр жазып. Мектепте жүргөндө кичине ардасып калчу, азыр вообще токтоттум, жазбайм деле эч нерсе. Жазбайсыз, Мен сурагым келип атат сизден. Жогорудагы менин досум чыгармасында кимдердин аткаруусу сизге көбүрөөк жакты? Өзүмдүн деп коесузбу? Өзүмдүкү да жагат. Ооба, сонун аткаргансыз. Рахмат. Каныбек байкеники жагат десем болот. Анан тиги байке, кызык байке айтып калды да. Каныбек ушинтип ырдап чыгыптыр. Эми сен дагы ошол Каныбек байкеники таркап кетти го, сонун болупчу. Анан ошондой деңгээлге жетип атпай, анан мен Каныбек байкеники өлмөкчүмүн да. Анан ошондой болуп жете аламбы, тиги байке мага үмүт кылып атат депчи, үмүттөнүп атат, ошого жетип атат, мен кантип жетем деп карап олтурам, анан TikTokко салып койдум. Анан TikToктон кантип просмотр алып кеткенин билбей коебуз. Эртеси күнү карасам, уже 5 миллион болуп калыптыр. Бир күн ичинде. Ооба, бир күн ичинде эле аябай жакшы колдоо болду. Инстаграмда да кетти, анан TikToктон өзү эле алып кетти видеону. Бирок Каныбек байкеники жаккан. Мына ушундай Кларанын аткаруусунда дагы мага жагат деген көрүүчүлөрүбүз биз менен бирге болуп туруңуздар. Бир аздан кийин уланталы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен Пиала Голд компаниясынын 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына, Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз олтуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Биз болсо улатып жатабыз студиябызда, чай ичүү менен биргеликте маек куруп жатабыз дегендей, бизде Клара Оролбекова конокто бар. Урматтуу көрүүчүлөр, суроолоруңуздар болсо жиберсеңиздер болот 0508 400 100 номери аркылуу. Клара, анда биздин көрүүчүлөргө дагы аткарып берели, кайсыл чыгармаңызды аткарасыз? Сүйөм деп айта албадым деген Мыскал Деликан кызынын чыгармасы болсун. Макул, бул чыгарманы да жакшы кабыл алышты, Ооба. Келиңиз, анда аткарып бериңиз. Сезирбей мен ичимде сүйөм деп кайталадым. Сагарна бырлар жаздым, аны да байкабадым. Сүйүүсүн мен албадым, сени деп канчалардым. Сагынып сени гүлдөө атыңды кайталадым. Сарга
аттиң айта албадым. Жылдыздай жаным келген, жаркыган жарык белең, жылмайган жылуу жүзүң жүрөктү эзеп келген. Жаныңда оттой жаным жылуулук берген элең. Жан дүйнөм сыздап жатты, кызарып күнүң батты. Жабыңда барлар жазып, жолуңдан кайта албадым. Жаным мен бир өзүңө сүйөм деп айта албадым. Аттиңай айта албадым. Мына ушундай сонун чыгарма. Бул ырды кандай ырдап калдыңыз эле? Бул ырды деле Мускал Адилкан кызынын ырдаганын жаккан, мурун эле эски чыгарма го бул. Анан ошондон улам ырдап калып, агымдан өзүнөн уруксат сурагам. Ырдай бер деген, анан өзүң да колдоосуң көргөзгөн, сонун ырдайсың андай мындай деп. Негизи баягы уруксат сурап ырдаш керек дегенде жакшы колдонот окшойсуз, анткени дегенде баягы кавер аткаруучулардан көбүнчөсүнөн сурап келгенибизде жок сураган эмесмин, жөн эле көрүп алып анан ырдап чыккам, анан өзү менен эле байланышып көрө элекмин дегендер бар да. Демек сиз алгач сурап алат экенсиз да, Ооба. Анткени мен деле чыгармам мейли ырдай берсин. Эгер мен авторский ырым болсо, бирөө наоборот кавер кылса мен сыймыктанып калам да. Бирок айтып уруксат сурап ушуну ырдасам болобу десе мен сүйүнүп менен кабыл болмокмун. Өзүм негизи ушундай эмени колдоном, кандай десем, правиланы колдоном да. Негизи сурап коюш керек. Ооба, сурап коюш керек. Азыркы жаш аткаруучулар ичинде жолсо мурдагылардан деле кичинеңизден бери сиз кайсыл ырчыны баалап ушундай болсом деп бир кыялданып келдиңиз эле, анан азыркы жаш аткаруучулардан кимди баалайсыз? Мен мурун кичине кезимде казактардын ырчысы болдум дечи. Казактардын? Неге? Билбейм неге экен. Бирок казактардын ырын аткарып чыктыңыз, Көбүнчө казактардын ырын ырдап чыгам. Негедир мен өзүмдүн чоң апам казакта. Казак анан казак аябай жакын, негедир жакын, эмнеге жакын? Кан тартат турбайбы баары бир? Ошондо окшойт. Неге апа мен казактардын ырчысы болом, мен Казакстанга кетем деп ушинтерчүмүн, бирок азыр деле ошол максатымдан тая элекмин. Казакка дагы бир өзүм чыгармамды ырдап, мындай тартып алсам деген. Казакстанга турмушка чыгайын деген ой жокпу? Же барбы? Билбейм. Буйруп койсо. Жакшы. Эки өлкөдө тең жүрө бергиңиз келет негизи. Казакстанга дагы чыгармаларыңыз тартып алып, Анткени неге дегенде казак ырчысы баягы Кайрат Нуртасты өлө аябай ырларын укчум. Мурунда болгон. Мектепте окуп жүргөндө диск бар эмес беле? Ошо менен Кайрат Нуртастын ырларын, эмелерин алып келип алып, концерттерин көрүп, ырларын жаттап, анан кичинекей экенмин, анда дептерлерге эле ырларын жазып эле, ырдап ушинтип. Ошон үчүн ошондон улам дагы казактын ырчысы ошо Кайрат Нуртасты баалачым. Дагы деле баалайм. Үнү аябай жагат. Азыркы ырчылардан дейсизби? Кавер ырчыларданбы же? Айырмасы жок, жаш таланттар ишин. Мисалы, азыркы чыгып аткандардын заманбап ырчылар болобу, кыскасы. Сиздин табитиңизде кимдер мыкты деп ойлойсуз? Ушул суроого жооп бере албайт экенмин. Чынында мындай бир ырчынын ырын деп аябай угуп, баалап, деп аябай артынан ээрчибейсиз. Карабайт экенмин. Түшүнүктүү. Негизи ырчылык жолдо өзүңүз байкап атсаңыз керек, ыр жаздыруу, анан жана башка дегенде азыр жаңы эле баштап атасыз. Ошол эле учурда оор экенин сезип баштадыңыз болуш керек, Кыздар үчүн оор деп айтып калышат. Ата энеңиз колдошсо керек, ушул жака окуу жайга окуп аткандан кийин. Өзгөчө ата энем каршы эмес. Негизи бир өкүнгөнүм 9-класс бүтүп эле Күрөнкеевке тапшырып, ошентип бекер эле 2 жылымды короткондум деп 2 жылыма өкүнө берем да. Анткени 2 жылда Күрөнкеевде деле кандай билимди алып коесуң да. Мисалы, жөн эле убакытты кетирдим деп эле ошого өкүнүп калам.
Кен атам бир аз болбой койгон, анда 9 класста бардык эле 16 жашта болот го. 16 жаштасың, бир аз өз 18ге чыгып анан кийин бар деп. Бирок шүгүр азыр 5 алыйда окуйм. Бирок кошо бул нерсе өкүндүрөт. Апам аябай жакшы колдоо көргөзөт. Таласта дагы конкурстар болуп жатса, ал жакта дагы ушул жерде конкурс болуп туруп, кызым кырдап көрбөйсүңбү деп өзүнүн колдоосун көргөзүп турат. Бияка да келгениме мен негизи апам менен келгем. Бешеналияга келип апам менен кошо тапшырып, азыр дагы көрүп калса, молодец, өзүң ишин кыла бер деп колдоп турушат. Кудайга шүгүр. Байкем да колдоп турат. Канча бир туугансыз? 3 бир тууган. Канчанчысыз? Экинчиси. Байкем анан иним бар. Алар да ырдашабы? Ырдашпайбы? Экөөнүн тең үнү жок да. Ырдашпайт вообще. Мындай аспапта колдонушуп кармашпайт да. Мындай слухтагы мындай жамандагандай. Бирок ошондой. Мен эле деп коебуз, Актан чыгып калам. Апам делер деп айтат, бирок тайке тагым жагы бар да. Ошол колдонушуп, ушинтип музыкадан сабак беришип ушундай бар да. Ошо. Атам жок жок. Таластан экенсиз. Кайсыл жеринен болосуз? Бакаят Ботөрек деген. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге Клара жөнүндө жакшы бир маалыматтарды бергенге аракет кылып атабыз. Азыр анда Клара дагы чыгарма аткарып берсеңиз. Вот. Гитараны алып келгенден кийин бүгүн айтмакчы гитара күнү экен да. Гитараны канча жылдан бери чертесиз негизи? Гитараны 1 жыл 2 жыл болуп калды. Байкем берген. Анда мен ооруп, ушул гитарам өзгөчө эсимде да. Ооруп больницага жатып калам. Анан почти 1 айга жакын аябай ооруп жатып калдым. Анан эмне кыларымды билбей ушинтип жатам анан байкем көтөрүп келип калыптыр. Гитараны өзү эле сиз сураган жоксуз? Жок, сураган эмесмин. Гитара алсам деп ушинтип кызыгып жүрчүм да. Анан тиги врачтан да уруксат сурап коюптур. Ошентип 1-2 кыз менен жашачым. Бир кыз менен эле турчу, экөөбүз турчук. Анан ушинтип гитара ушундай бар эле, ушинтип ойной берсе кандай карайсыздар деп, анан макул деп уруксат беришиптир. Анан ошентип ошол жактан бул гитараны YouTube'дан карап алып, кызыгып, үйрөнүп, ошон үчүн азыр агамды эстеп кеттим, агам бар деген чыгарманы чыгарып ырдап берейин. Макул, сонун болот. Агам бар менин, арка сүйөр эркелеген агам бар менин, алга карай жетелеген агам бар менин, алтынга да тең келгес агам бар менин, акылын айткан, колдо барын бөлүп берген мен үчүн агам, кайда барсам кайтарган атамдай болгон, боору кер менен эй ардактуу агам, жол көрсөтүп алдамага эй жүр агам агам бар менин, адалдыктан аттабаган агам бар менин, эч кимге кек сактабаган агам бар менин, сыйлап берер бакталайым агам бар менин, акылын айткан, колдо барын бөлүп берген мен үчүн агам, кайда барсам кайтарган атамдай болгон, боору кер менен ардактуу агам. Агаңыз көрүп атып азыр аябай сүйүнүп атса керек, баягы ушундай карындашы бар экенине сыймыктанып, сүйүнүп дегендей агалар бар болсун дейли. Негизи сиз жогоруда Инстаграмда киргизип атпайсызбы? Жана студиядан тартып алып, ырдап аткандарыңызды аларды ким тартып чыгарып турат? Же штативке коюп эле тартасызбы? Мобилограф дегенди алдыңызбы? Анан студия кимдин студиясы? Ал студияны дагы ошол менин досумдан кийин иштешип калган байке да. Студия өлө мындай туруп прям таппай калгам да, ошол убакытта өлө тартышып жаздыра калганга, Кайка барам деп ар кимден сурайм да. Кайсыл студия жакшы, бир аз эртерээк бүтүрүш керек болуп атат деп, анан бир 3-курстагы бир кыз бар, Аяна деген. Ошол кыз айтып калды, ушул жерге бар деп. Барсаң жазып берет деди да. Анан
барып площадь жакта улук деген байке жазып берет. Барып ал жерди да билбейм, башында өзүм эле чуркап жүрө берем айтып. Каяка барам билбейчи. Байке кайсыл жердесиз десем, ал да ичинде экен да, башкача жерде экен да. Мындай таппайм, эшиктери көп да. Анан видеозвонок менен чалып алып, анан ал студияга барып, анан ошол бүткөндөн кийин ошол байкеге өзүн айткам, ушул чыгарманы ошол сиздин студияңыздан тартсам кандай болот десем, макул болот деп калды. Анан телефонумду алып барып эле тиги байкени карматып койгом. Өзүңүз кармап тарттыңыз да? Ооба. Оны карап турасызбы десем, жакшы байке да, көңүлүм карап турат. Анан кандай десем, ырдап атканда да аябай поддержкасын берет. Бул жериң мындай болуп атат, үнүңдү ач деп. Бул жериң окшопой калып атат, андай кылсаң мындай болот деп аябай өзүнүн эмесин берет. Кээ бирлери мындай болот, аранжировка жасап атканда деле өзүнүн ишин бүтүрө элем деп. Бул аябай колдоо көргөзөт да. Анан туруп эле ошол байке тартып берет. Көбүнчө ошол байкеге барам, анан эрчите албайм, кээ бирлери мени тартып койчу мынтип. Жакшы. Мына ушундай өтө көп көрүүлөрдү алган видео ушинтип эле тартыла турбаттуу көрүүчүлөр. Азыр дагы маалыматтарды беребиз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Кел чай ичели программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген ураан менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала Kg сайтына, Пиала Kg ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Программабызды улантабыз. Эфирден сырткары дагы бизде сөз бүтпөйт, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аябай сүйлөшүп атабыз Клара менен. Деги эле чыгармачылыктагы болгон окуялар туурасында анан ошол жөнүндө сөз кыла береличи, Клара. Чынында эле азыр бир ырды чыгарганда артынан 3-4 катарынан чыгарган бир чыгып калып атат да дароо эле. Бул баягы элдин жакшы кабыл алуусунан болуп атабы ырларды. Анан өзүңүз айткандай казактардын ырлары бизде абдан жакшы бир хит болуп атат десек болот. Анан жогоруда махабат жок дегени дагы жаздыргам деп айтып калдыңыз, Аны деле ырдап жүрөсүз, көрүп атабыз. Биринчи жаздырдыңыз беле? Ооба, негизи бул чыгарманы студияда отурган байке сунуштап, анан чыгарып калгандан Нурел эже айтып калды. Бул чыгарманы өзү, мисалы, ал эки чыгарманы Нурел эженин бир чыгармасын тиги казак Рахым Жакайым деген ушул ырдын автору алмашкан экен да, мындайча айтканда. Сен мен ырымдырда, мен сеникин ырдайм деген. Ооба. Демек, бул Нурел эженин чыгармасы болуп калды да. Анан Нурел эже үкөм деп сүйлөйт да. Үкөм бул чыгарманы мен ушундай ырдайт элем, сен тойлорго ырдап жүрө бер. Бирок ютубка чыгарма деди. Бирок негизи ютубка чыгара турган оюм жок болчу. Анан макул дедим. Негизи жаздырып койгон сага чейин. Бирок ага чейин жаздырып койгом, анан жүрүп алгам да, мен 1-2 жумадай жүрүп алгам. Чыгарбай, Чыгарбай жүрүп алгам. Негизи ошол убакта эле даяр болгон. Анан мен чыгаргандан кийин экөөбүз 1-2 күн попойт этип калды да, мындай. Мунун артынан бул чыгып атат, бунун артынан бул чыгып атат деп анан кээ бирлер жазып калат да, сен Нуриладан ырдап эле койчу деп адамды кончу. Анан бирок кээ бирлер айтышат, өзүң үнүң бар, экөөнүн деп анан TikToктон да салыштырышып ким жакшылайт экен деп ушинтип калышат. Бирок андан мурун эле чыгаргам да бул ырды. Махабат жок дегенде. Махабат жок чыгармасын эки аткаруучудан сырткары дагы абдан көп ырдап чыгып атат азыр, Мадина Адем беле ошол дагы кыз ырдап чыкты, малар ырдап чыкты. Негизи аябай көп. Негедир ушундай болуп атабы билбейм. Мисалы карасаңыз, менин досум да аябай подряддан кетип, махабат жок да кетип, өлө мындай.
Өлө уялып да кеттим. Дагы талашайын деген ойлор жокпу? Дагы кийинки чыгармаларды. Ошону карап калдым да кайсы чыгарманы ырдаш керек деп. Сиз жаздыргандан кийин эле дагы бирөө жаздырып чыга болушу мүмкүн, мындай нерселер дагы. TikTokко кайсы чыгарма жакшы кетсе эле болот экен да. Жакшы. Келиңиз анда дагы чыгарма аткарабыз. Көрүүчүлөргө папуйра аткарып бересиз окшойт, Анткени көптөгөн чыгармаларды аткарып жүрөт Клара. Бардыгын ырдап жетишпейт экенбиз эфирде кичинеден жеткиргенге аракет кылалы, Сезбеди сагынганың сенин жаның, саргартып кан жүрөктү ажарладың, күтүүдүң күйүп өттү күлгүн жаным. Jutpadım sen juttangan, jutpadım sen juttangan suyup alып. Өзүңдү таппай көптүн арасынан, жүргөндө айыга албай жаратыңдан. Куюлуп арманга агып жаттым, куштардын куса серипкен канатына. Алдастайм ары бери, жалгызмын, жан көргөн жок аны деген. Типтетет кайра тегил көктө тизилген каркыранын сабы менен. Көп жаштар көчө бою бага толам, көрө албай жалгыз сени арасынан. Атыңдын баш тамгасын тапчу болдуң, талпынган куштуң гана канатына. Жок, жок, жок дебе жаным, сен үчүн көйүп жана беремин. Жүрөгүм жок, жок, жок болуп жаным, жаныңа бара беремин. Аруң сен неге мұңайдың, кабагыңдан айналайын. Өлтүрмөн жок өзөлүп düşkün, göz yaşından aylanayın. İşenimsiz silkip götürgün, çaçlarından aylanayın. Kaşlarından aylanayın, aylandım. Çinilimin nege muңaydım, geçiriniz oyun. Darkın emez antın dergendin, akılından aylanayın. Sığaşuğa sıpayığana, dün özüңдөн aylanayın. Bir özüңü baylanayın, baylandım. Кандай сонун чыгармалар. Сонун аткаруу болду, Клара, азаматсыз. Сонун аткарасыз чынында чыгармаларды. Жогоруда каркыралар, сирендерим эки аталышта ырдалып жүрөт окшойт. Бул чыгармадагы элдер аябай көп аткарып атат, Айфонсун. Буну да ырдап чыккансызбы негизи? Жаздыргансызбы? Негизи аранжировка мен жазып чыга элекмин. Чыкканда эмесмин. Чыга турганда оюн жок. Анткени элдер ырдап койду, койду. Неге дегенде Элмирбек Иманалиев байкенин чыгармасы эмеспи? Анан негизи бул өзүмдүн оюм боюнча негизи комузга кете турган фольклорный элдер деп эсептейм. Биз гитара менен, аккордеон менен уруп жүрөбүз айтор. Бирок жакшы чыгарма болгону да жакшы го, элге да аябай жакшы таркайт, сөздөрү дагы сонун. Абдан жаккан. Баарыңыз билгендей, бул Бекназар байкеде ырдап чыкты, Бекназар Алчек. Ошол ырдагандан кийин жаккан, бирок анан мындай эле отуруп гитара менен ырдап койгом, мындай эле ырдап анан TikTokко коюп, ошол TikToктон да бир аз чыкты бул чыгармамда. Негизи билбейм, эмнеге салыштырышат, бирок TikToктон кайсынысы жакшы болуптур деп гитараны коюп, аккордеонду коюп, комузду коюп, анан ошо салыштырышып берет да. Аябай Инстаграмдан да ушуларды ырдап калсам да аябай жашат, ушуларды аранжировкалап, чыксаң жакшы болот эле, ушундай деп. Бирок негедир кечип калгандай болорум. Бирок
эрте кеч жок деңизчи, бирок ар бир адамдын өзүнүн көрманы бар. Ооба. Балким жаздырып деле калышы мүмкүн. Сонун. Эмнеге сиз хордо окуп калгансыз? Ошол кызык болуп атат. Хордо окуйм дедиңиз да азыр. Ошо хорду өзүмдөн жактырбайм деп. Эптеп да албайм. Негизи жакшы, мисалы, жакшы көргөн адам хорду окуса болот да. Өзүң кандай десем, жактырбасаң, кызыкпасаң, жыйынтык деле чыкпайт окшойт дедим. Бизде хорду аккордеонду дагы аябай, аккордеон, пианинону жакшы көрөм, бирок аккордеонго мисалы 1,5 жыл болду. Биринчи курстун жарымынан кийин аккордеон үйрөтүп башташат. Аккордеондун кармасынан эле эмнеси бар, мына кыжырым кармап элечи. Бар үйрөнүш керек деген нерсе бар, бирок сабакта бар берчи. Бирок негедир аккордеон бар, анан академический голос, шунусу жагы бербейт. Ошол хорго бир аз адашкансып тапшырып алгам да. Бирок көпчүлүк айтат, сенин үнүң эстрадный, эстрадага өт деп. Балким эгер уруксат берип эме болуп калса, эстрадага же СКДга тапшыра турган. СКДда бирок музыка жок. Музыка багыты жок. Бирок музыканы сырттан болсо дагы, өзүнчө вокалдан билим алып болсо дагы, ошентип өздөштүрүп, СКД бир четинен өзүм ойлоп кетем. Менеджер, уюштуруучу дагы эмеспи. Ал жактан дагы сыртка чыксаң, наоборот, кандай десем, плюс болот да. Сыртка чыгып, мындай биз сахна менен иштейт эмеспи. Ооба. Уюштуруучулук жөнүндө болуш керек, э? Ооба. Андан да бир аз плюс болуш керек депчи. Эгер ал жактан дагы мисалы ырдап жүргөндө гитара менен мисалы көбүнчө мисалы аскерлерге бар, аскер ушундай сыяктуу нерселерге көп барышат да. Ал жака ырдап барып эме алсаң плюс болот. Эгер ошол жака тапшырып балким которулуп кетсем, өзүм белем мындай плюс болуп, еще сахнага да көп чыгып өзүмө да опыт жыйнайт билем деп ойлоп кетем. А хордун эртең менен саат 8-ден 8ге чейин Бир күн кечке? Негизи хорду жамандабайм. Бирок негизи менин эмем эмес да, кандай десем, кесибим боло турган нерсе эмес да. Дирижер болуп чыгам дедиңиз, э? Дирижер, ооба. Колдоруңуз менен имдеткенсиз. Сен ырдасың деген сыяктуу, э? Бул жактан сопрано, бул жак альт, бул жак баритон, биякты кармалып, кайра биякты ырдатып, кайра биякты кармалып, анан мисалы кандай десем, ал колуң менен кетет, колуң менен ырдайт да, мынтип точканы мынтип туруп коюп туруп мынтип эмени жаппасаң, ал ырдай берет да. Ошон үчүн баардык нерсе колдон зависит да. Анан ошо колду дирижерду карашабы баары? Негизи хордун окуучулары карашат. Хордун баардыгыбыз биринчи курстан 5-чи курска чейин чогуу отуруп алабыз. Отуруп анан биякта альт, биякта сопрано, баритон, тенор болуп бөлүнүшөт. Анан турушуп эле ырдатып турат. Уже 3-чү курстан баштап өзүбүз чыгып бияка кылып үйрөтүп баштайбыз. 3-чү курста кандай болоорун билбейм анда. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, эң эскиси баягы өзүңүз кыялданган нерселерге жетишиңиз дейли. Клара, сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Дагы ийгиликтерди каалайбыз, чыгармачылык эл алдына жакшы кабыл алуу менен чыктыңыз. Ушундан ары дагы чыгармачылыкта өсүүлөр болсун дейли. Ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин Пиала Голдтон биздин көрсөтүүнүн атынан белек болсун. Үйгө барып чайдан ичип, бизди эстеп туруңуз, э? Рахмат сиздерге чоң чакырууңарыңыздарга. Негизи сиздерге ыраазымын, ушинтип эфирге чакырып, бизди болсо кичине болсо дагы элге ушинтип тартуулап көргөзүп, биздин жүзүбүздү элге таанытып атканыңыздарга рахмат. Сиздердин ишиңизге эч нерсе эмес, келип туруңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.